Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Урматтуу момун мусулман бир тууганым. Өткөн сабакта улуу кудуреттүү Аллах Тааланы таанып билүүнүн жол жобосуну биргеликте баяндаган элек. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда болсо, калимату роддил куфр аркылуу улуу кудуреттүү Аллах Тааланы таануунун жол жобосуну биргеликте баяндайлы. Калимату роддил куфр дегени капырлыкты кайтаруучу сөз же сүйлөм деген маанини билдирет. Калимату роддил куфр куттуу хадистерде, ар түрдүү риваяттарда айтылган. Биз болсо, хадис илмиде эң белгилүү алым, залкар алым Имам Бухари рахматуллахи алейхинин Ал-Адабул Муфрад аттуу китебинде келген хадис менен чектелели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына Маакил ибн Ясар радыйаллаху анху менен Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху келген кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхуга кайрылып мындай дейт: Я Аба Бакр, ла ширку фикум ахфа мин дабибин намл. О Абу Бакр, силердин ичиңердеги болгон ширк келтирүү кумурсканын изинен да жашыруун деди. Ошондо Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мындай деген суроону берди: Хали ширку илля ман жа'ала ма'аллахи илахан ахар. Ширк келтирүү Аллахты башка кудай менен теңдөө эмеспи? Деп суроо берди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: Валлади нафси биядихи ла ширку ахфа мин дабибин намл. Ала адуллука аля шейин иза култаху захаба анка қалилуху ва кафируху. Менин жаным анын колунда болгон зат менен касам ичемин. Албетте ширк келтирүү кумурсканын изинен дагы жашыруун. Мен сага ширк келтирүүнүн азын дагы, көбүн дагы кыйрата турган нерсени үйрөтүп коеюнбу деп кул айтканың деди. Аллахумма inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Aytqaның dedi. Allahumma, Allah'ım, men bilip turup saga şirk keltirүүmdөн meni saktooңду, korgooңду жалынып жалбарып senden жардам сураймын. Жана мен билбей туруп сага ширк кошконумду кечирүүңдү суранамын dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул куттуу хадисте өз үммөтүн ширк келтирүүдөн этият болгула деп эскертүүдө. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ширк келтирүү кумурсканын изинен дагы жашыруун экенин баса белгилөөдө. Кумурсканын изинен дагы жашыруун болгон ширк бул кандай ширк? Кумурсканын изинен дагы болгон жашыруун ширктен биз кандай жол жоо менен кутулабыз деген суроо пайда болот. Алымдарыбыз Аллах Таала алардан разы болсун. Ушул хадисти, ушул куттуу хадисте чечмелеп жашыруун ширк, кумурсканын изинен дагы жашыруун болгон ширк бул эл көрсүн, эл уксун, атак даңкты сүйүү деп түшүндүрүшкөн. Эл көрсүн, эл уксун, атак даңкты сүйүү деген арам ойду момун мусулмандын жүрөгүнө жана акылына ким үйрөтөт? Алымдарыбыз бул суроого албетте напсы үйрөтөт дейт.
Напсы эмне максатта бул арам ойлорду үйрөтөт? Себеби напсы момун мусулмандын акылына, жүрөгүнө эл көрсүн, кожо көрсүн, эл уксун деген арам ойду үйрөтүү менен өз ибадатын элге уктуруп, элге көрсөтүп мактангысы, текебирленүүсү, менменсинүүсү келет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам напсыден келген жана шайтандан келген арам ойлор өтө жашыруун болгондуктан ширк келтирүү кумурсканын изинен дагы жашыруун деп баса белгилөөдө. Ошондой эле напсы момун мусулманды ширк келтиргендерден кылып коюу максатында. Себеби напсы момун мусулманга өтө кас душман. Мындай кас душмандын туткунунан кандай кутулабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул куттуу хадисте кандай кутулуунун жол жобосуну биз үммөттөрүнө көрсөтүп берүүдө. Алымдарыбыздын айтымында ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан дуаны тилибиз менен айтып гана калбастан, тилибиз менен айткан ушул дуаны жүрөгүбүз менен тастыктап жана күнүмдүк турмушта ушу дуанын негизинде жашоосу зарыл дейт. Кумурсканын изинен дагы жашыруун болгон ширктен кутулуунун жол жобосу алымдарыбыздын айтымында биринчиден илим керек дейт. Эмне жөнүндөгү илим? Ар бир момун мусулман өзүнүн напсы жөнүндөгү илимге терең ээ болушу зарыл дейт. Экинчиден, напсы жөнүндө алган илимини күнүмдүк турмушта амал кылуусу зарыл дейт. Напсы жөнүндө айта турган болсок, напсы эл уксун, эл көрсүн деген ниетте момун мусулманга арам ойду үйрөтүп турат. Максаты эмне? Максаты өз ибадаты менен мактануу, менменсинүү, текебирленүү. Ушул арам ой напсыден келди. Себеби мактануу, менменсинүү, текебирленүү напсынын кумары. Напсынын кумарлары эки түргө бөлүнөт. Материалдуу түрдөгү кумарлар, моралдуу түрдөгү кумарлар. Моралдуу түрдөгү кумарлар, напсынын моралдуу түрдөгү кумарлар эч качан канааттандырылбайт, тойбойт деген. Напсы эч качан тойбойт. Себеби Аллах Таала ыйык Кур'аны Каримде А'уду биллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва тухиббунал мала хуббан джамма. Силер мал дүйнөнү жан дилиңер менен сүйөсүңөр дейт. Мал дүйнөнү сүйүү дагы, мансапты сүйүү, атактаңды сүйүү, эл көрсүн, эл уксун деген бул напсынын кумарлары. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде эгерде адам баласынын эки өрөөн байлыгы болгон болсо үчүнчүнү эңсейт дейт. Адам баласынын көзү, башка бир риваятта адам баласынын курсагы, үчүнчү риваятта адам баласынын напсы эч качан тойбойт, бир гана тупурак менен тоет дейт. Демек, сугалак, ач көз напсы эч качан тойбойт. Мындай напсынын кумарыны кандай жол менен тыябыз десеңиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам напсынын кумарыны тыюу жол жобону дагы баяндап кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте Аксиру зикра хадимал лаззат. Рахаттарынын бузуучусуну өтө көп эсиңерге тутуп, өтө көп эстегиле дейт. Мындайча айтканда, өлүмдү эсиңерге тутуп, өтө көп эстегиле дегени.
инсан качан өлүмдү көп эстей турган болсо, напсынын кумарларыны тыйган болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисте, ушул куттуу хадисте үйрөткөн дуасыны, тилибиз менен айткан нерсени жүрөгүбүз менен тастыктап, жүрөгүбүз менен тастыктаган нерсени күнүмдүк жашообузда ошол хадистин маани магызы менен жашообуз зарыл. Ошондо гана напсыдан келген арам ойлордон кутулабыз. Напсыдан келген эл көрсүн, кожо көрсүн, атак даңкты сүйүү деген арам ойлордон кутулабыз. Абу Зар разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Зурил кубура тадкиру бихал ахира». Кабырларны зиярат кылгының, кабырларды зиярат кылышың сага ахиретти эстетет дейт. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, кабырларды зиярат кылбай калдык. Ошондуктан ахиретти эсибизден чыгарып койдук. Ахиретти эсибизден чыгарышыбыз менен напсыбыздын кумарларыны тыя албай атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистин улантысында «Вагсилил маута фаинна мумарасата жасадин хауин мауидатин балига». Өлүк адамды жуугунун чындыгында өлүк адамды жуу алдын ала өтө таасирдүү насаат деп айтат. Өлүк адамды жууганда, инсан өлүк адамды жууганда өлүк адамдын денесинин катып калгандыгыны колу менен сезе билет. Көзү менен көрөт. Мурду менен өлүк адамдын жыты кандай экендигини жыттап билет. Беш сезүү мүчөлөрү напсыге илим жеткизе турган каражаттар болуп эсептелет. Ошондуктан Аллах Таала беш сезүү мүчөлөрдү эмне максатта инсанга берди? Албетте напсыне Аллах Тааланын насаатыны жеткизгин деген максатта берди. Ошондуктан өлүк адамды жууганыбызда напсыбыздын кумарлары тыйылат. Напсыбыздын кумарлары тыйылганда эл көрсүн, эл уксун, атак даңкты сүйүү деген кумарлардан тыйылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине уланта турган болсок, «Васалли алал жанайис лаалла залика яхсунука» дейт. Жаназа намазын окугунуң чындыгында жаназа намаз сени капалантырат, кайгыга салат дейт. Чындыгында кайгыланган адам, капаланган адам кыямат күнүндө Аллах Тааланын көрөкөсүндө. Хакими Термизи Адабул Муридин деген китебинде төмөндөгү сөздөрдү айтат. Фасадул калби фил афрах. Жүрөктөрдүн бузулушу оюн күлгү тамашада дейт. Салахул калби фил хумум вал ахсан. Жүрөктөрдүн түзөлүшү капаланууда дейт. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгерде мен билген нерселерди билсеңер дейт, өтө көп аз күлүп, өтө көп капаланаар, ыйлайт элеңер дейт. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, өлүмдү эсибизден чыгарбайлык. Өлүмдү эсибизден чыгарбашыбыз үчүн жаназа намаздарды окуйлук. Жаназа намаздарды, кабырларны зиярат кылайлык, өлүк адамды жубайлык, өлүк адамдарды кепендейлик. Ушул менен напсыдан келген эл көрсүн, эл уксун, атак даңкты сүйүү, мансапты сүйүү, мал дүнүйөнү сүйүү деген напсынын кумарлардан тыйган болобуз. Ошондуктан баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадисинде биз үммөткө үйрөткөн дуаны окушубуз зарыл. Кул Аллахумма, айтканың дейт. Аллахым, инни аузу бика, албетте мен сенден панаа сураймын, сенден жалынып, жалбарып, жардам сураймын дегени. Жардам суроо алсыз тарап, күчтүү тараптан жардам сурайт. Демек, жардам сураганда дагы кандай кылып жардам сурашыбыз зарыл. Бул куттуу хадисте келген бул дуа болот. Момун мусулмандын дуасы кабыл болушунун негизги шарттарынан бул зарыгып
muhtаждыгыны, алсыздыгыны жана чарасыз калгандыгыны жүрөгү менен, барлыгы менен Аллах Таалага билдирүү болот. Буга далил Аллах Таала Нахл сүрөсүндө төмөндөгү аятты айткан. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Амман южибул муттарра иза дааху ва якшифус суу. Зарыккан муктаждын, зарыккан аргасыздын дуасыны ким кабыл кылат эле дейт. Алладан башка. Зарыккан муктаждын, аргасыз забалда калган адамдын дуасыны жалгыз Аллах Таала кабылдайт. Ошондуктан дуаны кылып жатканыбызда Аллах Таалага зарыгып, муктаж болгон абалда, чарасыз калган абалда, жүрөгүбүз менен жалынып жалбарып, кулчулук сыпаттарыбызды Аллах Таалага билдирген абалда дуа кылуубуз зарыл. Ошондо Аллах Таала биз тилибиз менен айткан нерсени, Аллах Таала тилибиз менен айткан нерсени жүрөгүбүз менен тастыктап, амалыбыз менен тастыктаганыбызда Аллах Таала биздин дуабызды кабыл кылып, жашыруун кумурсканын изинен дагы жашыруун болгон ширктен бизди сактайт деген үмүттөбүз иншалла. Бул хадисти эки бөлүккө бөлсөк болот. Бул хадистин бир бөлүгүндө билип туруп Аллах Таалага ширк келтирүүдөн жалынып жалбарып сенден мени сактооңду суранамын дейт. Хадистин экинчи бөлүгүндө, дуанын экинчи бөлүгүндө билбей туруп келтире турган болсок ширкти, Аллах Тааладан кечирим сурообуз зарыл. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, демек жыйынтык чыгара турган болсок, бул сабагыбыздан кумурсканын изинен дагы жашыруун болгон ширктин булагы бул напсы экен. Напсы эмне максатта бизге ушул эл көрсүн, эл уксун, атактан түссүү деген арам ойду үйрөтөт экен. Себеби напсы өз ибадатыны элге көрсөтүп, менменсинүүнү, текеббирленүүнү, мактанууну каалайт экен. Демек напсынын кумарыны тыйып коюш биздин милдетибиз. Напсынын кумарыны тыюу үчүн биринчиден бизге сабыр керек. Сабыр деген эмне? Сабыр дегенде алымдарыбыз сабырды төмөндөгү аныктаманы билдиришет. Хабсун нафси ан шахватиха. Напсыны шахватынан тыйып коюу сабыр болот. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисини келтире турган болсок, ас-сабру инда садаматул ула дейт. Сабырдуулук биринчи соккуда дейт. Бир эле мисал келтирелик. Момун мусулман жамаат менен намаз окуп атканда напсы келип, сени адамдар карап турат. Жакшына окугунуң, эң мыкты деңгээлде окугунуң деп арам ойду үйрөтүп турат. Ушул кезде напсынын кумары козуган мезгилде момун мусулман напсыны кумарыдан тыйып коюшу зарыл. Ушул сабыр болот. Ошондуктан напсыны кумарыдан биринчи дорбада тыюубуз зарыл. Экинчиден, кумурсканын изинен дагы жашыруун болгон ширктен кутулуунун жолу напсы жөнүндө терең илимге ээ болушубуз зарыл. Напсы жөнүндө илимди каерден алабыз? Ыйык Курандан жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистеринен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга өз учурунда бул куттуу хадисти, напсты тарбиялоо, напсты тазалоонун жол жоболоруну үйрөтүп кеткен. Мына ушул ыкма күнүбүзгө чейин улантып келмекте, жана кыяматка чейин уланат. Напсы жөнүндө терең илимге ээ болушубуз зарыл. Жана үчүнчүдөн,
ошол напсы жөнүндө терең илимге ээ болгондон кийин күнүмдүк жашоодо ошого амал кылуубуз зарыл. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, Аллах Таала кумурсканын изинен дагы болгон жашыруун ширктен бизди сактасын. Аллахым, пайгамбарыбыз окуган дуа менен аяктайбыз сабагыбызды. Аллахумма ати ли нафси тақваха. Аллахым, напсиме тақвасыны бергениң. Напсыны тақвадан башка эч нерсе тарбия кыла албайт. Ва заккиха анта хайру ман заккаха. Аллахым, напсыбызды тазалагының. Сенден башка напсыбызды тазалай турган зат жок, Аллахым. Себеби сен напсыбыздын кожоюнусуң. Себеби сен напсыбыздын мауласысың. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка дуада айтат. Аллахумма аржу рахматак. Аллахым, сенин мээримиңди, ырайымыңды үмүт кыламын. Ва ла такилни иля нафси тарфата айни. Аллахым, мени напсым менен көзүмдү ачып жумганга чейинки мөөнөттө жападан жалгыз калтыра көрбөгүнүң дейт. Себеби мени көзүмдү ачып жумганга чейинки мөөнөттө жападан жалгыз калтыра көрсөң, напсым мени алдап коет дейт. Напсым мени мага арам ойду эл көрсүн, эл уксун, атактаңды сүй, мансапты сүй, дүнүйөнү сүй деген арам ойду үйрөтүп коет дейт. Аллахым, ар бир момун мусулманды напсы менен жападан көздү ачып жумганга чейинки мөөнөттө жападан жалгыз калтыра көрбөгүнүң, Аллахым. Ла илаха илля анта. Аллахым, сенден башка ибадатка татыктуу зат жок. Васлих ли шани кулла. Аллахым, дүйнөдө ар бир момун мусулмандын ишини түзөткөнүң, Аллахым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин.